Функциялар жана алардын графиктери. Вертикалдык түз сызык тести дейт. Бул биринчи тема. Негизи функцияларды биз жырыты негизги тести курсубузда киришүү менен өткөнбүз. Ал боюнча маселелерди иштегенбиз. Бул жырыты предметтик тест видеолору курсуна кирет жана бул жактагы темалар бир аз татаалыраак болот. Кичине, көп эмес. Вертикалдык түз сызык тести дейт. Мунун аныктамасы боюнча вертикалдык түз сызык тести берилген графикти функциянын графиги же графиги эместигин аныктоодо колдонулат экен. Мисалы, ар бир x маани башка жалгыз гана y мааниге байланышуусу керек. Бул функциянын аныктамасында ушундай. Эгерде функциянын графигин тегиздигинде x огуна перпендикулярдуу түз сызык жүргүзгөндө, ал графикти бир жолу гана кесип өтсө, анда бир x маани үчүн бир гана y маани байланышкан деп тести ийгиликтүү өткөн болот. Берилген график вертикалдык түз сызык тестин ийгиликтүү өтсө, анда ал функциянын графиги болот деп башыбыз ооруйт. Бул аныктама жазып аласыңар. Анан тести бул маселени иштеп туруп түшүнгөндөн кийин анан деп эмне экени силерге түшүнүктүүрөөк болот. Биринчи маселени иштей турчу болсок, төмөнкү графиктерди вертикалдык түз сызык тестин колдонуп функция же функция эместигин аныктагыла дейт. Мисалы, A, B, V. Вертикалдык график тести бул эмне? X огуна, мына X огуна перпендикулярдуу деген 90 градус боюнча кесип өткөн бир сызык жүргүзүшүбүз керек. Бул каалаган жерден жүргүзгөндө, ар бир жерден мисалы, бул бир X'ти алып туруп эки жолу кеспеш керек. Мисалы, бир жерден бир сызык жүргүзүп көрөлү. Мындай бир вертикалдык сызык жүргүзүп көрөлү. Башынан аягына чейин сызык жүргүзөбүз. Жүргүзгөндө график көк менен берилди. Бул эки жолу кесип өтүп калды. Көктү бул жерден бир жолу кесип өтүүдө жана астынан дагы бир жолу кесип өтүүдө. Ошондуктан бул функциянын графиги боло албайт. Бир функциянын графиги болуш үчүн бир x'ка, мисалы мына x боюнча 2ге жеткенде y боюнча 3төн өтүп атат. Бир эле жерден өтүш керек. Бул үстү тараптан дагы бир көк сызык бар, асты тараптан дагы графиктин сызыгы бар. Ошондуктан бул эмне эмес? Бул функция эмес. Бул график функциянын графиги эмес. Ошондуктан бул функция эмес, бир функция боло албайт. Экинчини көрөлү. Мисалы, бул жерден жүргүзсөк дагы, кайсыл жерден жүргүзбөйлү? Бул графикти бир жолу гана кесип өтүүдө. Ошондуктан бул белгилүү бир функциянын графиги экен. Бул функция экен. Ошондуктан бул функция экен. Бир график бул функциянын графиги же эмес экенин ошол жерден билип алсак болот. Анда силер V-ны өзүңөр видеону паузага коюп туруп иштеп көргүлө. 5 секунд берейин. Паузага коюп иштеп көрдүңөр деп ойлойм. Бул эмне болду? Бул жерде мисалы бизге көрүнүп эле турат. Кайсыл жерден каалабайлы сызык жүргүзсөк, бул бардык жерден өтүш керек. Мисалы, мына Б-да бул жерден сызсак дагы өтөт, бу жерден сызсак дагы өтөт. Буда мисалы мындай сызсак эле өтпөй калды. Анткени бул жерде эки жерден вертикалдуу сызык жүргүзгөндө, мына x огуна перпендикулярдуу, ошондо вертикалдуу сызык жүргүзгөндө графикти эки жолу кесип өтүүдө. Бул график көк менен берилген. Ошондуктан бул эмне? Бул функция эмес. Функциялардын аныктамасы эмне эле? Бир x үчүн бир гана y бар. X 2 болгондо y 2 гана болуш керек. Бул жерде мисалы мына x 2 болгондо y 2 дагы болууда жана y минус 2 дагы болууда. Ошондуктан бул кайсыл жерден вертикалдуу сызык жүргүзбөйлү? Мисалы x 4 болгондо y плюс 4 дагы болуп атат, минус 4 дагы болуп атат. Көк эки жолу көктү кесип өтүүдө. Ошондуктан бул бир функция менен бере албайсың. Мисалы, y барабар ax плюс b же болбосо квадрат x куб плюс
3 минус тангенс котангенс синустарды колдонгон болсоң кандай болбосун? Мисалы y дегенде f at x деп берчү элек. F at x барабар мисалы билбейм x квадрат плюс синус x минус 2 же ушул бойдон да калтырып койсо болот. Синус x минус 2 же кандай болбосун, ушул бир функция. Бир функциянын графиги тартып чыкканда ар түрдүү болуп тартылат. Бирок ошол тартылган график вертикалдуу сызык жүргүзгөндө ошол графикти сызык эки жолу кесип өтпөйт да. Демек график 1x да бир эле y бар. Эми биз экинчи маселени силердин өзүңөргө калтырып көрөйүн. Экинчи маселени иштеп көргүлө. Бул болсо төмөнкү графиктерди вертикалдык түз сызык тестин колдонуп функция же функция эместигин аныктагыла дейт. Бул жерде бизге жана көк менен берилсе функциянын графиги. Бул жерде функциянын графиги кызыл менен берилиптир. Мен биринчисин иштеп көрсөтүп коеюн. Кайра кызылдын өзүн колдонсом болбой калат. Башка ручка түстү колдоноюн дагы. Мисалы бул жерде жашылды колдоноюн. Биринчиники оңой. Мына x огуна перпендикулярдуу жүргүзүп көрдүк. Бирден жүргүзсөк, бир эле жерден графикти кесип өтүүдө. Бирден жүргүзсөк, бир эле жерден. Мына x'tin өзүн кесип өткөн жерде да кызыл өткөн да, берди да бир эле жерден кесип өтөт. Ошондуктан биринчи бул функция экен. Бул белгилүү бир функциянын графиги экен. Ошондуктан бул өзү функция. Эми силер b, v, g экөө бир жерге болуп калыптыр. b, v, d, e, j, z, j, z, i. Ушуларды иштеп көргүлө. Кийинки видеодон чыгарылыштарын карайбыз жана башка темаларга өтөбүз.